эң оңой жолу Эвалан сайтында описаниядагы ссылка аркылуу өтүңүз жана катталыңыз. Бир күндүк, бир жумалык, бир айлык депозитке акча салыңыз. Жыйынтыгын бир күндө байкаңыз. Бардыгы сиздер үчүн. Көп күттүргөн той. Нурмат Садыров үйлөнөм деп кыз издеп жатат. Ырчы Нурмат Садыров качан үйлөнөсүң деген сөздөрдүн тажаган көрүнөт. Ырчы жигит түгө издеп, үй бүлө курууга камданып калыптыр. Бул туурасында ырчынын соц тармактагы баракчасына жазылган маалыматка таянып Барометр билдирет. Эркекке жүрөк, аялга жөлөк керек. Токтолбой жүргөм, токтоттуң деген ыр чыгардым. Ушул чыгармамдын артынан той келсин. Күн тийгизбей баккан кызыңыздар барбы? Болсо камкөр, аяр, сый көрсөткөн күйөө бала болоюн, деп жазды Садыров. Ырчы жигиттин бул постунун алдына көрөрмандары бакыт каалап, өз теңин табышына тилектеш болуп, билдирүүлөрдү калтырышты. Жакында той болот окшойт, эмнеси болсо да сизди сыйлап, урматтаган кыз туш келсин, деп жазды ырчынын көрөрмандары. Айрымдары сиңдилерин Садыровго сунуштаганга да жетишешти. Менин сиңдим бар, көлөкөгө күн көрсөтпөй бакканбыз. Сен издегендей сулуу, назик кыз, деген жазуу калтырды дагы бир комментатор. Маалымат булагы Барометр чекит KG. Назира Айтбекова бир чоңдун сунушун четке кага коем деп баарынан куру калды. Актриса алып баруучу Назира Айтбекова жок дегенде маданияттын мыкты кызматкери деген наам берип койбогон маданият министрине нааразы. Бул тууралуу анын соц тармактагы баракчасына жазылган. Маалыматка шилтеме берип Барометр билдирет. Эмгек сиңирген артисттер менен жанаша түштүм сүрөткө. Балким жугуштуу болуп калабы? Ай жок дегенде маданияттын мыкты кызматкери деген кагаз берип койсо гана. Илгери бир байке чоң үй снимать кылып, масар жасашалы. Андан мамлекеттик концерттердин баары сеники болот десе. Алакандай жерди аяп коем деп концерттин баарынан кур калгам. Анан мамлекеттик концерттердин алып барбасаң, чоңдордун тоюнда болбосоң, сыйлык берилбейт экен бизде. Алакандай жер биздин өлкөдө далай, масаланы чечет. Үстүңдө үйүң, астыңда унаң дегендей. Бирок ошол алакандай жерде аялдын болгон намысы, абдракаты жатат. Аны чачсаң, жип сөккөндөй баары кетет. Кайра ойлонуп кеттим. Антип соодалашып, абириңди берип, анан сыйлык жана башка нерселерди албай эле коеюн деп. Ушул эжелерим өмүрүнүн жарымын чыгармачылыкка арнап, араң жеткен сыйлыкка. Мени дагы ушул эжелеримдей болуп далай эмгегим сиңгенде келеттир өзү эле. Таланттуулар көп, бирок баалай элекпиз көбүн, деп жазды Айтбекова. Маалымат булагы Барометр чекит KG. Айзада Жамгырчиева. Кимде-ким мени кокусунан таарынткан болсо кечирдим. Алып баруучу Айзада Жамгырчиева адамдарды кечиримдүүлүккө чакырды. Бул тууралуу ал өзүнүн социалдык баракчасына жазып, видео менен бөлүштү. Кечиримдүүлүк эң мыкты сапат. Бул окуя мени аябай канааттандырды. Алгачкы жолу орус тилинде уккам. Кимде-ким мени кокусунан таарынткан болсо, же мен таарынткан болсом кечирдим жана кечиримдүүлүккө чакырам. Жүрөктөр согуп турганда баарына шүгүр, деп жазды алып баруучу. Маалымат булагы Арба чекит KG. Атамдын сөөгү муздай электе күйөөгө тий деп кыстай башташты. Окумду бүтүп шаарга бардым. Ал жактан бир бала менен таанышып, ал менен жолугушууга чакырды. Анан бир жума сүйлөшкөндө эле үйлөнүү сунушун киргизди. Ал мага анчалык чага бербейт, бирок дайыма гүл алып бергени кызыктырат. Ойлонуп көрөйүн, убакыт бер дедим. Ал макул ойлон деди. Мен апама, өгөй апама чалып, баарын түшүндүрдүм. Ал макул, тийгениң жакшы болот. Макул де, соодаң жүрүп атканда тийип ал деди. Мен өзүм бир чечимге келе электе, ал тууган уруктун баарына жайып ийиптир. Байкем эжемдер, неге күйөөгө тийип атасың, азыр эрте деп каршы болушту. Туугандарыма жайылып кеткенине байланыштуу. Макул дей бердим, жок дей албадым. Ошентип тойго даярданып калдык. Эртең той деген күнү атам кайтыш болду. Оор акыбал.
Аны жерге берип отуруп калган кезде өгөй апам мага «Кудагыйлар чалды, жакшылык ишти токтотпогула» деди, деп кулагымды жеди. Болбосо атамды шылтоолоп тойду токтотоюн деп аткам. Эмнегедир жүрөгүм каалабай турат. Кандай кылсам? Таңсулуу. Маалымат булагы Арба Чекиткейжи. Талант Кадыров, ырчы. Ая менен иштешүүнү токтоттум, ал менин көңүлүмдү орутту. Талант Кадыровдун Ая Садырова менен чогулдаган ырлары элде жакшы кабыл алынып жаткан. Бирок мындан ары Ая Садырова менен Талант Кадыровдун дуэтин уга албайт экенбиз. Талант мырза ырчы айым менен иштешүүнү токтотконун айтат. Себеби эмне? Саламатсызбы, Талант мырза? Акыркы кездери чыгармачылыгыңыз токтоп калгандай. Буга эмне себеп? Саламатчылык. Бул жылы пандемия болуп, оор жылдардан болду. COVID-19 канчалаган мыкты инсандарыбызды алып тынды. Ушуга жүрөгүбүз ооруп, чыгармачылык менен алектенген каалоо эргүү болгон жок. Ушул чоң себеп болду. Быйылкы жылдын эсебинен бир гана чыгарма жаздым. Бул Бахадыр Карабаев агабыздын Жубайма деген чыгармасы. Башынан эле эски ырларга басым жасап, аларды заманбап стилге салып ырдап жүрөм. Бул да эски чыгарма. Ушул айда клип тартып баштайбыз. Ырларымды клип тартылып бүткөндөн кийин гана радио, телеге берем, интернетке жүктөйм. Жубайма аттуу ыр жубайга эмес, көрман кызга арналган жакшы чыгарма. Жакында угасыздар буйруса. Ая Садырова менен дуэттеңиздер элде жакшы кабыл алынып жатты эле. Дагы дуэттер болобу? Өткөн маегинде Ая экөөбүз дагы көп жолу чогурдай окшойбуз дедиңиз эле. Ошентип айтыптырмынбы? Ая менен иштешпей калдык. Экөөбүз чыгармачылык жолубузду өз-өзүбүзгө улайлы деп чечтик. Себеби ал менин көңүлүмдү орутуп койду. Азыр мен өңү бар, үнүмө үнү дал келген, жакшы ырдаган, атты чыга элек ырчы кыздар издеп жатам. Ал кызды 60К тобуна кошуп алмакмын. Ая экөөбүз ырдайбыз деп даярдап койгон көп чыгармалар бар. Ошолорду иштеп чыгабыз буйруса. Азыр элге алынуу үчүн эмне керек? Көп ырчынын арасынан кантип өзгөчөлөнсө болот? Айрымдар хайп аркылуу же өзгөчө имидж менен эл оозунда калууга аракет кылышууда. Интернет көп мүмкүнчүлүктөрдү ачып жатат. Интернет аркылуу хайп жасап атактуу болуп алсаң да болот. Бирок хайп жасай калайын, имиджди өзгөртө калайын деген менен оюмда да болгон эмес. Мен үчүн бул оор нерсе. Антип чыга албайм. Имиджим, стилим ошол бойдон бир темпте эле кетет. Менин оюмча, талыкпай эмгек кыла бериш керек. Эмгектенсең бир күнү болбосо бир күнү бир жакшы ырың эл өзүнө алынып, ошол ыр сага хайп, имидж болуп берет. Андыктан эмгек кыла бер. Быйыл өзүнө өзү эле эзилип бүттүм деп ыр вирустай тарап кетпедиби? Ошол ырды аткарган баланын багын ачып койду. Ырдай бериш керек, жакшы чыгармаларды жарата бериш керек. Бир күнү хайп өзү эле келет. Сиз чыгармачылык үчүн курмандыктарга бардыңызбы? Ооба, өзгөчө жаңы чыгып жүргөндө көп карызга баттым. Бир жерге бир жылда 10 клип тартышым керек деп маек берип алыптырмын. Ошону аткарышым керек деп чыгармачылыкка катуу киришип алып, карызым көбөйүп кеткен. Бирок ошентип жүрүп ийгиликтүү чыгармаларды жараттым. Өлкөдө бул жылы ар кандай саясий окуялар болду. Бул катар кадрлар менен катар Маданият, маалымат жана туризм министри да алмашты. Жаңы министрден кандай кадамдарды, кандай жаңылыктарды күтөсүздөр? Саясатка кызыкчу эмесмин, бирок азыр кайда барба саясат сүйлөнүп жатат. Ооба, министр алмашты. Жаңы министр илимдүү, билимдүү, жакшы инсан. Жакшы иштеп берет деген үмүтүм бар. Маданият үйлөрү иштегендей, ырчыларга тойлордо эмес, концерттерде ырдагандай шарттарды түзүп берүүгө алы жетсе жакшы болмок. Маданият тармагын өнүктүрүү, өстүрсө экен. Тилегим, үмүтүм ошол эле. Айрым ырчылар жаңы министрдин мамлекеттик иш-чараларга чакырганда келбеген ырчыларга чара көрүү керек деген сөзүнө жооп кайтарууга үлгүрүштү. Сиздин пикириңиз кандай? Талап кылардын алдында талап кыла тургандай мамиле кылыш, иш жүзүндө жок дегенде өзүнүн аракет кылып жатканын көрсөткөндөн кийин гана талап кылса болот. Анын бул сөзүн туура көргөн жокмун. Жок дегенде маданият тармагындагы кызматкерлердин айлыгын көтөрүп берсин. Биз жаш ырчылар ырдап да жаныбызды багып жатабыз. Айлыкка гана жашап жаткан аксакалдарыбыз бар. Наам ала элек канча деген көзү тирүү таланттарыбыз бар. Акыркы кезде наам жатында ичибиз ачышкан учурлар көп болду. Наам алгандарга каршылыгым жок. Бирок канча жылдардан бери эмгектенип келе жаткан аксакалдар албай жатканда жаштар алып кеткен учурлар болду. Ушул маселеге көңүл бурсун, калыпка келтирсин. Улуу муунга гана эмес, жаштарга баарыбызга шарт түзүп бере алса, андан кийин гана талап койсо болот. Эч нерсе кылбай жатып, чара көрүш керек дегенине жакшы пикир айта албайм.
Жеке жашооңуз тууралуу сүйлөшсөк, балдарыңызга кандай атасыз? Баары жакшы, рахмат. Мен үйдө жумушакмын. Каттуу сүйлөй турган жерде каттуу деле сүйлөйм. Анткени азыр балдарды көп эркелетпеш керек деп ойлойм. Биздин балалыгыбызда телефон жок болчу. Кышында чана тээп, унаалардын артынан жармашып алып, музга тээп жыргачубуз. Чүкө, лянги, ордо, кыз кумай ойночубуз.